Мына көрчүлөр бул жерге жолдун жаңы салынып жатканы урматтуу көрчүлөр чындыгында кубанычтуу жаңылык деп айтсам болот. Мындай жакшынакай жаңы техникалар менен жолду куруу мына башталыптыр. Неге сиз контордо көп турбайсыз? Мен ошого таң калдым да. Азыр эми сизди араң таптык да телефон менен байланышып отурчу. Негизинен бизде азыр сезонда биздечи ушундай күн жылуу мезгилинде ушундай асфальт иштерин көрүп алууга бизде убакыт бар. Кыргызстан Баткенден башталат. Өнүгүү негизи Баткенден башталат деген урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ушундай эзгү тилегинин негизинде мен азыркы учурда Баткен облус аймагында, район аймагында болуп жаткан өнүгүүлөрдү көрсөтүүнү улантам. Сиздерге бул чыгарылышта ошо Баткен район аймагында, Баткен облус аймагында кандай жолдор сапаттуу курулуп жатат дал ушуну көрсөтөбүз. Мен азыр дал ушу сиздер көрүп турган айыл Достук айылы Баткен районуна караштуу. Мурдагы суу бою Карабак айылы Тажикстан өлкөсү менен чектеш границада жайгашкан аймак. Дал ушул аймактан урматтуу көрчүлөр Баткен шаарына көздөй жаңы асфальт жол салынып жатат. Бул жолду Кыргыз автожол мамлекеттик курулуш ишканасынын Баткен облусундагы номер 2 жол тейлөө ишканасы тарабынан курулуп жатат. Ушул жолдор кандай сапаттуу курулуп жатат жана качан бүтөт? Баткен облусунун өнүгүүсү негизинен жол тармагынан башталат. Дал ушул өнүгүүнү сиздерге бул чыгарылышта толугу менен көрсөтөм. Бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, мынакей карап турасыздар, көрүп турасыздар, иш аябай кызуу жүрүүдө. Дал ушул Достук Баткен жолунда урматтуу көрүүчүлөр жаңы жол курулуп жатат. Мен азыр дал ушул жерге Баткен шаарындагы номер 2 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Мамайын сулуу Авазбек мырза менен баарлашам. Иштин жүрүшүн дал ушул жетекчиси менен кенен сурап маалымат алып берем. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Так, иш кызуу жүрүп жатат экен, көрүп жатабыз. Иш бул жерде жүрүп атат. Негизи айтсаңыз, мына Аваз мырза, азыр Достук Баткен жолунда канча километрге чейин кудай берсе асфальт болот эми? Жол салып жатасыздар. Кызылбел Достук жолунда быйылкы 2022 жылга 40 миллион сом акча каражаты каралган. Капиталдык салымдар беренесинен. Азыркы күндө биз 6 километр жаңыдан шагыл жол салып, анын 3,5 чакырымын асфальт каптам менен төшөйбүз деп турабыз. 6 километр жаңы жол салынат дагы 3,5 километр быйылкы жылдын эсебинде асфальт болуп бүтөт, кудай берсе, жаңы жылга чейин, быйылкы жылда. Июль айынын 20-ларынан буюрса асфальтты баштаган жатабыз. Ушул айдын 20-ларынан. Август айынын аяк ченине чейин толук түрдө бүткөргөнгө аракет кылабыз. 3,5 километр, Демек ал жагы эч канча деле калбайт экен да. Мына азыр урматтуу көрүүчүлөр, негизи бул айыл жана башында айтып кеткендей Тажикстан менен граница жерде жайгашкан айыл. Бул айылда дагы көптөгөн эл жашайт, көптөгөн жарандарыбыз жашайт. Бул айылда негизги көйгөй болуп келген ушул жол тармагында аябай көйгөй болуп келген, транспорт каттамы да көйгөй болуп келген. Жол жакшы эмес болгон үчүн бул жерде транспорт каттамы да өзгөчө көйгөй болуп келген. Азыр мына көрүп жатасыздар, бул жерге жолдун жаңы салынып жатканы урматтуу көрүүчүлөр чындыгында кубанычтуу жаңылык деп айтсам болот. Мындай жакшынакай жаңы техникалар менен жолду куруу мына башталыптыр. Мурдагы эски жолду сиздерге көрсөтүп кетсем азыр мына. Бул тарапта мурда эски жол болгон, бир эле автоунаа бата турган мына эски жол болгон. Азыр дал ушул эски жолду калтырып туруп эле бул жагынан жаңы жолду жол тейлөө ишканасы куруп баштаптыр. Аваз мырза, мурда билесиз, бул жерде көйгөй болгон жол. Мурда бул жерде буга чейин кичине эле мындай кандай десем, сайдын ичинен жол болгон. Жаан жааганда селкетип, жолдор бузулуп, каттам кыйын болгон да. Достук айылына келип кетиш элдер үчүн, жашоочулар үчүн Баткен районунун борборуна катташ өтө кыйын болгон. Азыркы күндө мына буюрса жолдун курулуш иштерин баштадык. Элдин кызыкчылыгы, элдин жыргалчылыгы үчүн президентибиз койгон тапшырмалардын негизинде коюлган тапшырманы толук түрдө
быйылкы жылга аткарабыз. Быйылкы жылга аткарасыздар. Негизи урматтуу президентибиз дагы жолго өзгөчө көңүл буруп жатат да. Баткен облусунда жол өтө эле көйгөй болуп келген да. Сиздерде кандай жол тейлөөдө мисалы үчүн техникалар жетиштүү элеби? Бардык жумушту талаптуу аткарганга, сапаттуу кылып аткарганга сиздерде? Bizde бүгүнкү күндө жол техникалары жетиштүү түрдө эле бар техника менен коюлган тапшырманы аткарып келе жатабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой буга чейин Баткен Карабак автожолунун биринчи фазасын бүтүрдүк. Азыр мына Кызылбел Достук жолундабыз. Жалпы кайсы аймактарда жол азыркы учурда салынып жатат? Баткен район аймагында. Бүгүнкү күндө Баткен районунда Кызылбел Достук автожолунда жумуш болуп атат. Айгүл-Таш Согмет Таян автожолунда. Айгүл-Таш Согмет Таян жолу. Биздин мына Аксай айыл өкмөтүнө бара турган жол мына Бужун Чорго деген жолубуз жаңыдан салынып баштады. Ал жерде дагы жумуш жүрүүдө. Демек азыр сиз менен бүгүнкү күндө дал ушул иштердин баарын көрүп чыксак кандай дейсиз? Макулдук берсеңиз көрүп чыгалы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге Баткен районунда ушул жол тейлөө ишканасы тарабынан кайсыл айылдарда жол салынып жатат, кандай сапаттуу салынып жатат, баарын сиздерге көрсөтөбүз. Кандай иштеп жатсыздар? Жумушуңуздар жакшыбы? Айтып кетсеңиз, бул жолдун тереңдиги кандай болот эми? Кеңдиги кандай? 10 метр алып кетип атабыз, эми ошондо бир 8-9 метр болот. 8-9 метрлик кең болот, Трамбовкалар сапаттуу эле болуп жатабы жолдо? Бардыгы жакшы. Стандартка жооп берет. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эми мындай жакшы эмгегиңиздерди сүйүп ишти кыла бериңиздер. Кудай буйрса элдин жыргалчылыгы үчүн. Жакшы неме кылып беребиз деген үмүттөбүз. Техникаңыздар жаңы экен баары, Кудайга шүгүр. Бардыгы жакшы. Только иштеш керек. Только иштеш керек, Только иштеш керек. Рахмат Бар сизге. жок, тамак аш, бар жок жакшы. Биз эми мындан ары башка айылдардагы салынып жаткан жолдорду да силерге көрсөтүп кетели. Бул жерде мына сүлдүрүп атат жолда. Жол салуу кызуу жүрүүдө. Караңыздар. Биз азыр Достук айылындагы курулуп жаткан жолду көрсөтүп, андан ары дал ушул Баткен шаарынан Карабак айылына көздөй бараткан жолго келдик. Мынакей азыр жетекчи менен бирге жүрөм, туугандар. Бул жолдагы көрүп турасыздар, мына жарым келгенден жарымдан ары токтоп калган. Азыр эмне себептен токтоп калган баарын сурайбыз. Бул тарабы болсо, туугандар, мына ушул Карабак айылына киргичекти толук асфальт болуп бүткөн. Мындан ары бир аз эле жол калды. Бул дагы Кудай буйрса ошо Манас эстелигинин электрокомплексинин жанына чейин асфальт болуп барат. Ошол бүткөндөн кийин бул жол толук пайдаланууга берилет. Аваз мырза, айтып кетсеңиз, бул жол негизи көп жылдан бери болбой келген жол да. Баткен Карабак жолу илгертен бери элдер баардыгы ушинтип арызданып, ушул жол качан асфальт болот деген үмүт менен жашачу эле да. Мына быйыл сиздер дал ушул жолду баштадыңыздар, Кудайга шүгүр. Мына азыр жолдун жарымы толук бүтүптүр. Мен ойлойм, бир эле сулой бүткөн окшойт, мен көрүп турганданчы. Бул жолдагы калганы качан бүтөт, качан узатылат, жумуш качан башталат, ошону сурайын деген. Баткен Карабак жолу 4-апрель 2022 башталып жер иштери. Бүгүнкү күндө 5 километр 800 метрине жер иштери аткарылып, 3 километр 200 метринин асфальт төшөлгөн да. Ал эми быйылкы 2022 жыл башында 30 миллион сом акча каражаты каралган. Каралган акча каражаты толук түрдө өздөштүрүлүп бүткөн да. Биринчи фазасы, мындай айтканда биринчи фазасы Баткен Карабак жолунун. Биринчи бөлүгү бүттү. Азыр жакынкы күндөрү, жакынкы 15-20 күн аралыгында уже экинчи бөлүгүн баштаганын жатабыз Баткен Карабак. Кудай буйрса.
Бул азыр ушунда бир слой басылганбы же ушуну менен бүтүп келди бул? Бул жол быйылкы жылга 5 чакырым 800 метрине бир слойдон асфальт төшөлөт. Бир слойдон. Анан бул жол Ош-Баткен Разаков автожолунун бир бөлүгү болуп эсептелет да. Мына Баткен шаарын айланып өтүүчү объездной жол. Мурда стратегиялык жол болчу да, мен билгенденчи. Азыр дагы стратегиялык жол бул. Эми 2-3 жыл аралыгында Кудай буйрса өзүбүздүн мамлекеттин күчү менен мамлекеттик ишкана бул жолду мына Кызыл жол кварталынан Чоң Талаа айылындагы Ош-Баткен Исфана автожолунун 216-чакырымына алып барып чыгып коштонго аракет. Түшүнүктүү. Демек, бул жагы Манас этнокомплекстен Кызыл жол айылын көздөй чыгып барат асфальт болуп. Бул тарабы болсо, бул тарабы жанагы Чоң Талаа айылын көздөй развилкага чыгып барат да? Жакынкы жылдары ушундай пландар бар да, бул жолду Баткен шаарына жанагы жүк ташуучу чоң автоунааларды киргизбей ушу объезд менен жүргүзөлү деген объездной жол катары бул жолдун проектиси мурда түзүлгөн. Ошол проекттин негизинде азыр биз иш аткарып жатабыз. 2-3 жыл аралыгында же болбосо 3-4 жыл аралыгында бул жолду постепенно кошобуз да. Ош-Разак автожолуна. Кийин толук стратегиялык жол болуп бүтөт, колдонууга берилет да. Кийин колдонууга берилгенде бул жол толук түрдө баягындай объездной жол болот. Баткен шаарына, Разаков шаарына кетип аткан оор жүк ташуучу автоунаалар Баткен шаарына кирбей туруп бул объездной жол менен өтүп кетет. Жакшы. Мына азыр мына жолду көрүп турабыз да, Оз мырза. Бул азыр тереңдиги дагы, кеңдиги дагы жакшы эле болгон окшойт да? Жолдун кеңдиги. Жолдун кеңдиги 7 метр. 7 метр. 7 метр. Эки машина кенен батат. Эки машина кенен батат. Бизде мындайда мына Ош-Разаков автожолдагы ушундай кеңдикте да. Бул 3-чү категориядагы автожол болуп эсептелинет толук бүткөрүлгөндөн кийин. Жолдун эни 7 метр, асфальт төшөлгөн жери, анан калыңдыгы биринчи слой азыр 6 сантиметр басылган. 6 сантиметр. Обочинасыны жолдун бардык эни 10 метр бүгүн. Эки четинде 1,5 метрден обочина каралган. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, мен мурда мындан алдыңкы чыгарылышымда урматтуу көрүүчүлөр дал ушул жол тартып кеткен болчумун. Баткен район акиминен дагы интервью алып силерге көрсөткөм. Бул жолдун жарымы качан бүтөт? Дал ушул жол Кудай буйрса мына Аваз мырза айтып кетти, 20 күн, 25 күн аралыгында бул жолдун экинчи бөлүгү дагы акчасы түшүп туруп, экинчи бөлүгү дагы баштала турган болуптур. Мындан ары дагы Баткен шаарына түз эле асфальт болуп басылып бүтөт. Демек, жол оңдолсо, ишибиз оңолот, өнүгүү боло берсин. Биз мындан ары дагы башка айылдарга азыр сиздер менен чогуу барып көрөбүз. Алдыда Айгулташ Согмент Таян жолдагын азыркы учурда асфальт төшөө иштерин баштаптыр, дагы ошону дагы көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар. Айылында жүрөбүз. Мына сиздер көрүп турган тоодо ушул жерде айгүл гүлү жыл сайын апрель май айларында гүлдөп турат. Азыр бул жерде мынакей жумуш жүрүүдө. Азыр жумуш кандай жүрүп жатат, баарын азыр жеринен барып көрөбүз. Бул жакты мынакей көрүп турасыздар, Айгулташ Согмент Таян жолуну сүрүп жатты. Бул жол жалпы канча километр, Аваз мырза айтып кетсеңиз? Айгулташ Согмент Таян жолу жалпы 24 чакырым. Бүгүнкү күндө 2022 жылга 40 миллион акча каражаты каралган. Каралган акча каражатына 3 километр 300 метр жерине асфальта бетон төшөлөт. Анан калган акча каражаты жана перевальный участокторду ылдый түшүрүүгө, жер иштерин аткарууга жумшалат. Азыр биз мынау иштеп жаткандар бир кабар алайлы, кандай дейсиз? Бул жол туугандар, силерге айтып кетейин, мурда Аскар Акаевдин президент убагындагы болуп жаткан иштерде бул жол ошол убактында башталган да. Бирок ошол жылдан бери эч кандай асфальт төшөө иштери болгон эмес эле. Мына быйыл 2022 жылы ушул Айгулташ Согмент Таян жолундагы асфальт кылуу колго алыныптыр.
Буга чейин туугандар, мына тегиз асфальт жол менен сиздер Согу менен Таян айылына бара турган болсоңдар, Өзбекстандын Сог анклавы бар Баткен районунда, билесиздер. Ошол Сог анклавы аркылуу, пост аркылуу, паспорт көзөмөлдөн өтүп туруп, ошол жол аркылуу барчу эле. Азыр эми могул жол асфальт болуп толук бүтүп колдонууга берилсе, туугандар, караңыздар, эч кандай паспорт көзөмөлү жок. Кыргызстан өзүнүн жолу аркылуу сиздер теп-тегиз асфальт жол менен ошол дара зонасын көздөй барасыздар. Сог менен андан Таяндан ары Сары Тала айылы, Зардалы тарапка кетип турган жолдун башталышы дал ушул жолдон башталат. Жаңы жакшынакай техникалар менен иш жүрүп жатты. Ушундай жетекчи менен айланып көрүп кабар алып жүрөбүз асфальт жолдордун жүрүшүнө. Негизи президент өзгөчө көңүл буруп жатат да, жол курулгачы айрыкча ошол Баткен район аймагындагы жолдор, каралбай калган жолдор баарына азыр асфальт жол жүрүп жатат. Кандай иштериңиз жакшыбы? Иштеп жатып кыйналбай? Жолду мына жакындатып коюпсуздар, а? Асфальт бул жагынан да асфальт басылат, а? Азыр мырза айтсаңыз, мына жолдон түз барса, жолдо эки ашуу бар да, перевал. Мен билгендерчи, мына Согмент перевалы, андан ары Таян перевалы бар. Ошол перевалдар мен байкашымча өтө эле бийик да, бул кандай болот эми? Бир аз пасайтаттарбы же? Айтылгандай бул жол асфальт иштери бүткөндөн кийин сиз айтып аткан перевальный участоктор баягы проектный отметкага түшүргөнгө жер иштери башталат да, ылдыйлатыпчы. Азыркы перевал бул бийик перевал. Талапка жооп бербейт. Талапка жооп бербейт бул. Каттам болуп туруш үчүн түздөлүп тегизделип каттам жүрүп атат да. Проектный отметкага түшүрүш үчүн быйылкы жылы толук түрдө иштер аткарылып, бул перевалдар ылдый түшүрүлүп, автоунаанын кыш мезгилинде жүрүүсү мындай жеңилдеп калат да. Азыркы перевалда мен билгенден кышта өтө кыйын болуп калат, а? Бул ашуудагы тайгалап кышта бул ашууда ашыш негизинен кыйын болот, бирок биз номер 2 жол төлөө мекемеси кыш мезгилинде биринчи очередте ушундай перевальный участкаларга инерттик материалдарды, музга каршы, карга каршы материалдарды чачып, эртең менен таңкы 5тен 8ге чейин чачып, жолго каттамга мындай үзгүлтүксүз каттамды бергенге аракет кылып иштеп келе жатабыз. Жакшы, ийгилтер болсун. Мына жолдун кеңдиги Аваз мырза айтсаңыз, кандай кененде болуп жатат бул жерде? Жолдун бул жерде кеңдиги 8 метр болот, 6 метрине асфальт төшөлөт. Калыңдыгы 6 сантиметр болот. 6 метр асфальт төшөлөт, калыңдыгы 6 метр. Эки четинде 1 метрден обочина калтырат. Азыр быйылкы жылга планыңа бул кайсыл жерге чейин асфальт болуу? Мен азыр бул жакта азыр асфальт башталды дедиңиз, азыр асфальт башталган жерге да барабыз. Бул жагы кайсы жерге чейин болот эми? Бул жагы мына Айгуташ айылынан чыкканда мына суу вышкасы бар, ошол жерге чейин проект бар, ошол жерге чейин асфальт төшөлөт. Анан 2 километр 600 метр жерине төшөлөт, калган 700 метри Согмент айылынан бери карай айылдын ичин асфальт төшөлөт. Ошондо бир ашуу калат экен. Жалпысынан 3 километр 300 метр жерине асфальт төшөлөт. Анан азыркы күндө ашууларга асфальт төшөө бул мүмкүн эмес. Ашуулар себеби проектный отметкага түшө элек бүгүнкү күндө. Проектный отметкага түшүп, мындай подъемдор талаптагыдай процентке жооп берип калганда уже анан ашуулар дагы асфальт төшөлөт. Жакшы. Негизи бул айылда, урматтуу көрүүчүлөр, бул айылда дагы көптөгөн эл жашайт. Айгуташ айыл аймагы. Бул жерге сиздер жазында келсеңиздер, Айгүл гүлүн келгени, Айгүл гүлүн көргөн келсеңиздер, ушул асфальтты дагы көрөсүздөр. Ушул айылды дагы көрөсүздөр, айыл менен таанышасыздар. Мына бул жерде мына келип чакырчып басып тур, андан ары уже асфальт болуп тур. Бул азыр биринчи слойду берип атат экен асфальт, бир капталдын бир жагын 3 метр кылып асфальт берди. Азыр экинчи жагын алып келатат бул жагга. Бул ошондо мурдагы эле жолу же аркы жол, ар жакта дагы бир дополнительный жол окшойт ал, Мына асфальт.
Мурда бул жерге келгенде урматтуу көрүүчүлөр тетигинде жол бар, главный жол. Мурдагы Ош Баткен жолу азыр Кара-Токой Бозадыр айында бараткан жол. Андан ары бери басканда кыйла ушундай бул четте көрүп турасыздар, чаң жолдо басчу элек мындай. Унааларга дагы, элге дагы аябай кыйын болчу. Азыр көрүп турасыздар, өтө кубанычтуу бул асфальт болуп басылып жатканы. Бул жагы уже туугандар жакын арада бүтөт экен. Уже көп бүтөйүн деп калыптыр мына. Өнүгүү ушундай болуп жатат деңиз. Баткен районуна жакшы көңүл бөлүнүп, Баткен областына деги эле көңүл бөлүнүп, караган акча каражатыны сарамжалдуу, пайдалуу колдонуп келе жатабыз элдин жыргалчылыгы үчүн. Эң негизгиси Аваз мырза ушул салынып жаткан жол сапаттуу болушуну каалайт элем да мен дагычы. Кийин 2 жылдан кийин адамдар мындай болуп бузулуп кетти деген сөз бул эл үчүн дагы, силер үчүн дагы бул уят көрүнүш да. Сапаттуу курганга аракет кыласыздарбы, Кудай буйрса? Эми Кудай буйрса биз салган жолдор сапаттуу эле салынып жатат. Биз жолдорду салардан мурда, салгандан кийин атайын ушу курулуш багытындагы лабораториялар бар. Бишкек шаарында, Ош шаарында. Ошол жерден адистер келип текшерет. Биз салган шагылыбызды, төшөгөн асфальтыбызды ошол лабораторияларга барып текшерүүдөн өткөргөндөн кийин анан бул жол уже колдонууга берилет да. Текшерүүдөн өтмөйүнчө бул жолду колдонууга берилбейт. Атайын комиссия текшерип атат, атайын комиссия келип текшерип, лабораториядан ишканалардан келип сапатын текшергенден кийин анан биздин жасаган ишибизге жараша баа берилип колдонууга берилет. Аваз мырза, менде бир суроо бар да. Мен буга чейин деле ушул Баткендеги өнүгүүлөрдү тартып жүрөм дайым. Ушул мына иш жакшы жүрүп жатат, алдынан кетип жатат деген максатта мен элге көрсөтүшүм керек. Мен буга чейин сизге 1-2 жолу контораңызга бардым элечи, кабинетиңизге барып, сиз мен ушул жолдор боюнча бир аз интервью алайын деген максатта барып, сизди таппай калдым да. Ошол жерде айтып атышты, дайым контордо аз турат, объекттерде жүрөт, иш жүрүп жаткан жерлер жүрөт дейт. Эмнеге сиз контордо көп турбайсыз? Мен ошого таң калдым да. Азыр эми сизди араң таптык да, телефон менен байланышып отурупчу. Негизинен бизде азыр сезонда биздечи ушундай күн жылуу мезгилинде ушундай асфальт иштерин бүткөрүп алууга бизде убакыт бар да. Анан ошол мезгилде мен өзүм мекемеде эртең менен барам. Эртең менен 7:30 барып, 8:30 чейин мекемеде болом дагы. 8:30 балдар баары жумушка чыгып кеткенден кийин өзүм балдардын артынан жанагы жумуш болуп аткан объектилерден кабар алганы барып тиешелүү тапшырмаларды жеринде бергенге аракет кылам дагы. Чыгып кетем анан. Демек ар дайым артынан көзөмөлдөп жүрөсүз дайым. Көзөмөлдөп. Себеби дегенде талапты жакшы аткарыш үчүн сөзсүз түрдө көзөмөл керек. Бул бирок жакшы эми. Жолдун сапатын негизинен сапаттуу салыш үчүн көзөмөл керек да. Ошон үчүн биз жол жумушчуларын эле жолго чыгарып койбостон мен өзүм баш болуп ошол сапатына көңүл буруп, бизде азыр районубузда жана өзүңүз көргөндөй 3-4 жерде жумуш жүрүп атат. 3-4 жерде жумушту эртең менен 8:30 баштап ар бир жумушка күндө ар бир жумушка барып, жеринде кабар алып, жеринде көрүп, жол куруучуларга жеринде тиешелүү тапшырмаларды бергенге аракет кылып. Кемчиликтер болсо сразу ошол жерде оңдоп кетесиздер, жеринде барып туура. Жайында оңдош керек, жол салынып бүткөнгө чейин. Жол салынып бүткөндөн кийин уже кемчиликтерин оңдоого болбой калат да, салынып жатканда оңдоп түзөп кетиш керек. Эң туура. Бали сизге ишиңизге ийгилик кылайм. Бул жолду көрдүк, мына аябай жакшы сапаттуу салынып жатыр. Кудай буйрса, бул бүтө турган болсо, чындыгында элдин алкышына каласыздар деп ишенет элем. Азыр мындан аркы дагы бир салынып жаткан объекттер барайлы? Кандай дейсиз? Мындан аркысы Бужун Чорго деген объектибизде иш болуп атат. Ал жерге барыш бир аз кыйыныраак. Эрте 3-4 күндө каттамды түздөйбүз ал жерге. Ошондо мен сизди алып барып, ал жерде дагы мындай бийик перевал бар болчу да, ошо бийик перевалды түшүрүп, мындай каттамды жакшыртканга бул жол эми стратегический жол бул дагычы биздин Баткен району үчүн. Ошого сизге
бир аз убакыттан кийин бул жолду да Ал жакты дагы кийин көрөбүз, Ушул жылы башталып бүтүргөн жолдоруңуздар барбы азыр? Бул жылы салып бүтүргөн объектилерибиз бар. Баткен Бужум Кызыл жол айланма жолубузда 2 километр асфальт төшөө планына каралып, азыркы күндө толук түрдө бүткөрүлдү. Пайдаланууга берилген. Бир көрүп кетсек болобу, кандай дейсиз? Бул объектти көрүп кетсек болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, кандай сонун иштер жүрүп жатат, кандай мыкты иштер жүрүп жатат. Азыр буга чейин силерге ушул курулуп жаткан иштерди көрсөткөн болсом, азыр мындан ары Бужум Кызыл жол айланма жолундагы бүтүрүлүп колдонууга берилген асфальт жолду дагы мына Аваз мырза менен барып көрөбүз. Азыр биз силерге айтып кеткендей Бужум айылында турабыз. Мына ошол силер көрүп турган жол бул бүткөн жол. Бужум айылынын күн чыгыш тарабынан Баткен шаарын көздөй бара турган жол. Бул жол жакшынакай болуп өттүр. Караңыздар, мына. Аваз мырза, бул жол быйыл башталып эле колдонууга берилди уже, толук. Бул жолу так 12-июнда башталып, 19-июнда бүткөрүлүп, 2 чакырым жер колдонууга берилди бүгүнкү күндө. 2 чакырым жер. 12-июнда башталган. 12-июнда башталып, 19-июнда бүткөрүлдү. Мына караңыздар, 5-6 эле күндө, ар бери бир жуманын ичинде бүткөн жол. Сапаттуу эле болду. Эми бул азыр калыңдыгы канча болуп калды? Бул жанагы асфальт төшөлүп тапталгандан кийин калыңдыгы 6 сантиметр болду. Бул жолдун биз проба деп коет, проба керин аппарат менен пробасын алып, бүгүнкү күндө Ош шаарына лабораторияга жибергенбиз. Лабораториядан анализдери чыгып, талапка жооп бергидей анализдер чыгып, колдонууга берилип, толук түрдө бүткөрүлдү деп эсептейбиз. Жакшы, мына көрдүңүздөр туугандар, жол бүтүптү толугу менен. Азыр силерге ошо курулуп жаткан жолдорду көрсөтүп келип, ушул акырында ушул бүткөн жолду силерге көрсөтүп койгон туура көрдүм. Аваз мырза, эми сизге чоң рахмат. Биз үчүн атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мындан арыдан ошол Баткен аймагында өнүгүү боло берсин. Эч качан чарчабаңыздар. Баарыңыздар ушул ийгиликтүү иштерди ийгиликтүү жүргүзө бериңиздер. Рахмат сизге. Силерге дагы рахмат. Ушундай жолчулардын эмгегин баалап, элге ушундай кеңири маалымат берип, жол жөнүндө маалыматтарды берип, туура ой пикирлерди айтып жүргөнүңүздөр үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин ошо жолдо иштеп, ысыкта жолдо иштеп жүргөн жолчуларыбызга да рахмат. Баары күндүн ысыгына карабай ушул коюлган план тапшырманы аткарып жаткан. Рахмат. Албетте бул пландын аткарылганы дагы аябай жакшы. Мен силерге урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылышта ошол Баткен облусунун Баткен район аймагында болуп жаткан ушул жол тармагы боюнча силерге толук маалыматты алып бердим. Биздин бул чыгарылышыбыз толугу менен ошол Баткен шаарындагы номер 2 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Авазбек Мамаюнус уулу менен биргеликте болду. Ушул жолдордун баарын силерге кенен тааныштырып кеттик. Мындан ары дагы урматтуу кыргыз элим Баткен аймагында мындан ары да өнүгүү боло берсин деп тилек кылалы. Президентибиз айткандай, ушул Баткен аймагы Кыргызстан Баткен аймагынан башталат. Баткен аймагы өнүксө, жалпы Кыргызстанда өнүгүүгө алгачкы кадамдар башталат. Биздин чыгарылышты ар дайым көрүп туруңуздар. Мындан ары дагы силерге болуп жаткан өнүгүүлөрдү толугу менен көрсөтүп бере бермекчибиз. Биз эч качан чарчабайбыз. Сиздер менен мен Максутбек Маккам уулу болдум. Дайым Кыргызстанда өнүгүү боло берсин. Мен ушул жерден жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.